Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы тарабынан чыгарылган көл астындагы синтетикалык балык улоочу турлор Бишкектеги таштандыны кайра иштетип чыгаруучу заводко тапшырылып берилгени жатат. Азыр сиздерге кенен маалымат беребиз. Бул көл өзүнүн акваториясынан чыгарылган эски синтетикалык торлорду атайын Чүй областынын жаңы салынган таштандыларды иштетип чыгаруучу заводуна алып барган иш аракеттерди кылып атабыз. Бул жерде ошол акыркы 3-4 айдан бери 2025 жылы 141 миңден ашыгыраак синтетикалык арган эски торлор чыгарганбыз. 2025 жылдын эсебинен жалпы эле эсебинен бул 160 миңден ашыгыраак синтетикалык торлор бар. Анан быйылкы жылдын январь айында дагы бул баягы 3-5 миң синтетикалык эски торлор чыгарган. Кыскасы айтканда жалпы ушул эски синтетикалык торлордун баарын азыр жокко чыгарууну алып баратабыз. Буга чейин бул тазалоо иши эми өзүңүздөргө маалым, бул 2023 жылда башталган да. Мурун ушул учурларды иштеп чыгарылган торлордун баарын бул атайын жаратылыш министрлигине өткөзүп берчүбүз. Алардын адистери баягы тиешелүү жерлерге барып жокко чыгарчу да.